жашооңуздагы көп конфликттин, көп ызы чуунун, көп келишпестиктин алдын алат. Эгерде ушул хадисти түшүнүп, практика жүзүндө, мамилеңизде, амал жүзүндө аткарсаңыз, жүрөгүңүз эс алат. Мамиледе рахат аласыз. Мен ушул хадисти түшүнгөндөн бери, амал кылып баштагандан бери кадимкидей жеңилдикти сезем. Бул тек гана үйдө эле эмес, бала чака эле эмес, досторго гана эмес, бардык адамдарга салсаңыз болот. Муслимде келген хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла яфраку муъминун муъмина, ин сахита минха хулукан, радия минха ахар." Мусулман, момун эркек адам. Мусулман момун аялын жемелебесин дейт. Бир кулук мүнөзү жакпай турган болсо, башка мүнөзү жагат дейт. Бул эмнени айтат? Адам табиятында кемчиликтүү, ар бир адам ката кылуучу, канча деген хадистерде келген. Адам менен мамиле кылууда 100% сиз ойлогондой болбойт. Анан бир кемчилигин көрүп алсаңыз, сизге жагымсыз бир абалын көрсөңүз, ошого жабышып, ошону жоём деп аракет кылып, анын артынан уруш талашка, ызы чууга барба деген сөз. Эч бир адам катасыз болушу мүмкүн эмес. Үй бүлөдө эркек боло аялына мамиле кылганда, бир катасын көрүп алганда, ошол катаны гана мен жойсом гана сен менин оңолом. Же болбосо ошол катанын негизинде гана мамиле кыл. Ойлонуп көрдү эле, ошол катадан башка канча плюстары бар, канча жакшылыктары бар. Санап көрсө, 10 жакшылыгы болсо, бирде бир 2 катасы болуп калышы мүмкүн. Себеби адам телеги тегиз, бүт тарабынан төп келген, кемчиликсиз, катасыз кулк мүнөздүү боло албайт. Бул деген сөз, бир жагымсыз мүнөзүн көрүп калсаңыз, сиз аны толук жек көрүп салбаңыз. Ошол жагымсыз жери болушу мүмкүн. Ошону дуа кылып, акырын билсеңиз да билмексен болуп, ошону жеткизүү жолу менен өзгөртүү жолуга пландайсыз. Бирок жалпысына мамиле кылганда, анын жакшылыктарын эске алуу менен, кулк мүнөздөрүн эске алуу менен мамиле кыласыз. Себеби катаны көрүү менен бардык мамилени бузасыз. Канча деген үй бүлөлөр аялына 3 талак берип өкүнгөндөр, сурап келсең кичинекей эле нерседен чыккан. Ошол нерсени казы берип, тырмалай берип, ошону гана жоём мамиле кылса да ошодон баштап, акыры барып чоң жара болуп, талакка чейин баргандар бар. Канча деген үй бүлөлөр адамдар мамиледе кичинекей нерседен сөздү казып отуруп, анализдей берип, талашып тартышып отуруп, өлүмгө чейин баргандар бар. Канча деген жакындар бир кичинекей нерсени чоңойтуп отуруп, ортодо жылдап мамилелери үзүлүп, алыстап кеткендер бар. Адамда бул жакшы кулк мүнөз бар, көз жума билүү деген. Көрсө да көрмөксөн болуу, өтүп кетүү, акырын бир убакыты келгенде аны өзгөртүүгө ниет кылып, пландап. Ошон үчүн айтат, коомдун башчысы акылдуу эмес, көз жума билгени. Себеби бир жерге башчы болгон адам каталарын баарын эле айтып, тырмалап, казгылап, чукулап берсе, баары жадайт дагы ал нерсени өзгөртө да албайт, башкара да албайт, кыйын деген сөз. Имам Ахмадтан суралганда, бактылык эмне дегенде, ошонун 9 бөлүгү көз жума алгандыгы деген. Көрсө да көрмөксөн болуу деген. Баланын каталыгы бар, аялдын катасы бар, ата-эненин каталары болот, инилер, агалар, туугандар, достор, ар кимдин ар кандай катасы бар. Бирок жакшылык жактары көп. Шайтан бизди азгырганда, ошондой эле биз ачууланганда, жакшылыгын көрбөстөн, тек гана ошо жамандык жагын гана көрүп, ошо менен гана фильтрлеп, анализдеп карап калабыз, мамиле кылып. Аллах сактасын. Ар бир сөзгө маани берүү, анализ кылуу, ойго салып, ар бир майда чүйдөгө кирип, такалып, эзилип ошонун үстүнөн мамиле бузулат. Мындай учурда адамдын жанында адам калбайт эч ким. Акыры барып, достук да үзүлөт, туганчылык дагы муздайт. Алымдар көп эскертип келиптир. Эгерде ушул хадисти практика кылсаңыздар, жүрөктө адамдар менен мамиле кылууда кайгы, капа, сарсана, бүкү-түкү, ар кандай тынчтануулар баары кетет дагы, тунуктук, жылуулук ортодо жакшы мамиле бекемделет. Адам өзү эс алат. Көп адамдар ушинтип чарчап, кыйналып алып мынтип койду, жакшы күлбөй койду,
мындай сөз айтып койду, кичинекей бир каталарын көрүп калып, ошону эле эске алып, анын канча жакшылыктары бар, анын баарын унутуп коет. Адам ар бир нерсеге маани бере берсе, өзү да чарчайт, жашоосу да оорлошот, башкалар да чарчатат, башкалардын да жашоосун оорлотот. Ошон үчүн мындай көрмөксөм салуу, көкүрөктү кенен алуу, сабыр кылуу, акырындык менен өзгөртүү. Бул деген сөз баягы чоң күнөөнү көрсөң да таштап сал, такыр эскертпе деген сөз эмес. Бир кичинекей ката, бирок ошол катаны чоң катадай кылып туруп, анын баардык жакшылыктарын жоюп, ошонун артынан аны жек көрүп, мамилени үзүп салуу кадамга барба деген сөз. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам момунду жек көрбөсүн. Бир жери жакпаса, башка жери жагат. Көп да жаккан жерлер. Мусулмандар канча деген адамдар бул нерседе үйдө практика кылынбайт. Ошонун артынан уруштар, ызычуулар, кагылышуулар, ажырашуулар, алыстоолор, мамилелердин үзүлүү. Аллах таалам Куранда айтат: "Худил аф ва'мур бил урф вa'рид анил жахилин." Кечиримдүүлүк ал, жакшылыкка буйруу, надандардан жүз бур дейт. Эми адам такыр эле өзү эле жабышып надандык кылып аткан болсо, алыстайсыз. Кечиресиз, жакшылыкка буйруйсуз. Канча жакшы сөздөр бар. Жамандык кылганга жамандык кылба, таш менен урганда аш менен ур, теңелбе деген сыяктуу. Себеби адам өзүн ошол кезде кармалбай канча сөздөр сүйлөп, канча деген ачуулары келип, ошонун артынан чоң өкүнүп кала турган кадамдар болуп кетет. Ошол эле адамдар кийин эсине келсе, алыстап кеткен, ал жакшы эле, мындай эле деп көп жакшылыктарын эскерет. Эмне болду мынчалыкка десем, кайдан билем? Эмне мени насып ушу ачууланып, ошол эле сөзү мени жүрөгүмдү куюккалап, көтөрө албай, ары ойлонуп, бери ойлонуп, ошону айынан мен ушунча сөздөрдү сүйлөп салдым, ушунча амалдарды кылып салдым деп өкүнөт. Болбосо көп жакшылыктары бар. Мына ошол кезде биз жакшылыктарын эстейли, талашып тартышып кеткенде, же бир жери жакпай калганда, бул бүт адамдар менен, достор менен баардыгы практика кылганга. Барыңыздар, чакырып кетем. Ушу хадисти жаттап, аялдарыбызга үйрөтөйлү, балдарыбызга үйрөтөйлү, туугандарыбызга үйрөтөйлү. Ушунун негизинде мамиле кылайлы бири-бирибизге.